Келген бейтаптын кан басымын ченеп, канындагы канттын көрсөткүчүн текшерүү менен Нуржамал Кулукееванын иш күнү башталат. Бейтаптардын оорусуна жараша дарыларын жазып, кеп кеңештерин берет. Өмүр сакчысына облустагы эң алыскы айлардан бери келип көрүнүп кетет. Күнүнө орто эсеп менен 20га чейин жарандарды кабыл алса, оорулуулар көбөйгөн учурда 40ка чейин жетет экен. Биздин оорулардын азыр жана инфекциялык эмес оорулардын ичинен сахарный диабет лидирующий алдыңкы орундарда турат. Оорулар аябай көбөйүп батат. Азыр баягы чакыруу себептери ар кандай болуп атат. Бул гипертония оорусу менен, аз кыймылдуулук менен, стрессик абал менен, генетикалык абал менен байланыштуудар. Аябай эле өкүнүчтүүсү бул жаштарда, балдарда да көп чыгып атканы болуп атат. Нуржамал Кулукеева 45 жылдан бери саламаттыкты сактоо тармагында эмгектенип келе жатса, анын 42 жылын Нарын облустук үй-бүлөлүк медицина борборунда өткөрдү. Ал 1977 ал кездеги Кыргыз медициналык институтун артыкчылык диплом менен аяктап, 2 жылдык ординатурасын Фрунзе шаарындагы богок оорусуна каршы күрөшүү борборунда эндокринолог дарыгер катары эмгектенген. 1980 жылы саламаттыкты сактоо министрлигинин буйругу менен Нарын облусуна которулуп келген. Облуста алгачкылардан болуп, кант диабетине чалдыккандарды дарылоо бөлүмүн уюштургандардын бири. Мен келгенде эндокринный кызмат налаживать эте элек болчу да. Анан ушул жарым ставка эндокринология врач бар экен, башка бирөө алган. Анан бир ставкага расширение кылып беришти. Ошондон ушу эндокриндик кызматты түптөп, ошол иш боюнча аркалап келатам. Областта ошондон бери ушул эндокриндик кызмат боюнча координациялоо функциясы милдети мага жүктөлгөн. Жогорку категориядагы дарыгер айым жашы 70ке чукулдап калса да, калк саламаттыгы үчүн талыкпай эмгек кылып келет. Кесиптештердин арасында кадыр баркка да айрымдарына дарыгерлик кеп кеңештерин берип турса, билгендеринин башкаларга үйрөтүп, устаттык милдетти да аркалоодо. Өзүнүн талыкпаган эмгеги менен, ушу адамгерчилиги менен, ар бир ооруларга жасаган мамилеси менен өзүнчө белгиленип келет да. Жумушта ошо өзүнүн аябай жоопкерчиликтүү менен мамиле жасайт да. Ар бир ишине, ар бир ооруга, жумушту баштагандан аягына чейин бүтүрмөйүнчө бул иши кетпейт. Буга чейин Нуржамал Кулукееванын саламаттыкты сактоо тармагына кошкон салымы бааланып, облустук, райондук деңгээлдеги сыйлыктарга татыган. Дүйшөн Шаршенбеков, Норус Абылаев, Алато 24, Нарын облусу.